Assalamu alaikum. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргызстандыктар. Мен бүгүн Кадамжай шаарына келдим. Жакшылык иш-чарага келдим. Бул чыгарылышта сиздерге Кадамжай шаарында Исмат акен үйүндө болуп жаткан жакшылык менен бөлүшөм. Мына ушул үйдө бүгүн той болуп жаткан учуру, себеби дегенде Исмат акенин баласы Апазали 10 жашынан баштап катуу сколиоз оорусу менен ооруган үчүн азыркы учурда аябай сонун результат алып, жакында Турцияга барып операция болуп, өтө сонун жыйынтык алып келди. Ал эми бүгүнкү той ошол Исмат акенин кубанычында ушул жерде той менен бөлүшүп жатат. Бул Апазалинин жакшы жыйынтык алышына бирден бир себепчи болгон Кайрымдуу бол кайрымдуулук фонду өзгөчө жардам көрсөтүп, Турцияга барып аябай сонун жыйынтык алып келди. Мынакей эң сонун кубанычтуу күн. Ушундай сонун результат алып, ден соолуктан өтө сонун жыйынтык алып, бүгүн ушинтип Апазалинин ата-энеси өтө кубанып турган учуру. Ар дайым тойлор болсун, элибизде тынчтык болсун. Кыргыз элинин ден соолугу чын болсун, эч ким оорубасын, аман болсун деп айтат элем. Той болуп атат. Ар бир үйдө ушундай жакшылык болсун. Эми күйөө алып отурсак чалчып эле койчу. Бул жерде истелбек турган Апазали ден соолуктан жакшы результат алып келген. Андан кийин Кайрымдуулук болду, Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов агабыз, эстрада ачысы Данияр Эрматов агабыз, ал эми могу камерачы оператор болсо өзүңүздөр жакшы билген тамашачы Актилек. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Siz hangi yol olasınız? Апазалинин ата-энеси өтө кубанып, ушундай өзүнүн Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун жетекчилигине өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, ушундай кыргыздын салтын улай калпак кийгизип, чепкен кийгизип, өзүнүн ушундай ыраазычылыгын билдирип жаткан учуру. Ana bala kaldı. Bu kan böyle. Азамат байкебизге жана ошондой эле Кайрымдуу бол фондунун жалпы жамаатына бир өзгөчө кол чабуулар болсун. Ден жакшы, Азамат ага. Жакшы келдиңизби? Бүгүнкү жакшылыкты көрүп, мен дагы аябай кубанып турам. Эми мен сизге суроо бергим келип турат азыркы учурда. Бул жигит менен кандай таанышып калдыңыз эле, кандай кылып жардам кылдыңыз, баарын айтып берсеңиз. Биринчиден Кудайга чек шүгүрлөр болсун жаратканга. Бул Апазали бизге байланышка чыгып, ушундай бир өзүнүн абалынан кабар берген. Биздин Кайрымдуу бол коомдук фонду ушундай бир муктажда турган, ушундай бир учурунда, жан дүйнө ооруп турганында, ден соолуктан жабыркап турганында, колубуздан келишинче мындай бир себепкер болуунун, көпүрө болуп, бир ортодо маселе чечилүүнүн аракетин изденип келебиз. Анан Апазали алгачкы жолу кайрылганымда көрүп алып, чындыгында аябай жүрөгүм ооруган. Аябай жүрөгүм ооруп, анан бирок мен ойлогомда бул ооруга, дартка даба жок болсо керек, бирок баягы үмүттүү жан изденип атса керек, анан бирок мындай жакшырабы деген да ойлор болгон да. Анан бул Апазалинин ошол эмес боюнча анализдерин баарын жөнөтүп, биз сурап,
Турциядан, Индиядан эмелерди сурадык, кеңеш алдык. Ошондой бир аракеттер жүргүздүк. Анан 90% гарантия берип, бул жакшырта алабыз деген бизге кабар беришти. Анан ошол күндөн тартып эле биз ошол Апазали Москвада экен, ошол Москвадан бар операция алганда мындай 600 000 рубль акча кеткен. Элдин жардамына чогулган каражат. Биринчисиздер Москвага бардыңыздар да? Ооба, Москвада болгон. Ийгиликсиз болду да операция. Эч кандай жылыш болгон жок да. Жакшы жыйынтык болбоду. Жыйынтык болгон жок. Андан кийин азыр Турцияга дегенде мен элге ушул жерден убактан пайдаланып аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Терең ыраазычылык айткым келет элибизге, журтубузга. Себеби кыргыз кыйынчылыкта бирөөрүн таштабаган элбиз, ошондой мындай урпактын уулдарыбыз. Ошон үчүн Апазалинин бүгүнкү күндө абалынан элге кабар бергенибизде ушул бир эле чыгарылыштагы видеодо биз улам отчет берип аттык. Ошондо $40 000 акча чогулду да элден. Бул жерден да мен баса белгилеп айткым келет. Бул жерде жанагындай аябай жакшы жашап аткан же болбосо бийликтеги адамдардын эмес, тескерисинче жалаң эле карапайым элдин жардамы өтө чоң да. Тыйындап чогултуп, көптү көсө көл болот деген нерсе бүгүн мынакей далилденип турат да, сүйүнүп атабыз Апазалинин. Алла разы болсун. Өтө туура айтасыз. Азыркы учурда ошо карапайым элдин жардамы негизинде бул жигит ден соолук таап отурат да. Эми дагы сизге суроо, буга чейинки кылган жумушуңуздарда ушундай сколиоз менен ооругандар сизге кезиктүү эле, Кызмат байке? Жок, бул бизде көбүнчөсү боор оорусунан, жанагындай онкологик оорулар, ушундай сакудай эмне кайрылуу болчу да. Именно ушул сколиоздун бизде биринчи жолу болду. Биринчи жолу. И бул операцияны Кудайга шүгүр. Турцияга биз 2 жолу барып келдик. Анан ошол жерде врачтар менен сүйлөшкөндө да бул жерде мен баса белгилеп айткым келет да, врачтар менен сүйлөшкөндө бул баягы чоң моюндагы милдет экендигин сезиш керек. Ар бир ишти кылып атканыбызда мен шуну айткым келет. Бул чоң милдет экендиги моюндагы эме чоң жоопкерчилик. Себеби үйдөн жалгыз уулу экен Апазалич. Барганда балким сүйлөшүүлөрдүн чала болуп калгандыгы, ошол эле учурда операция ийгиликсиз болуп туруп, балким жандай койкадан чыкпай калган дагы учурлар да болуп келет да мисалы. Биз аны биле албайбыз алдын алачы, бирок ошону эгер колуңардан келбесе, биз аны ишти кылбай эле коелу. Эгер келсе кандай кепилдигиңер бар? Буга чейин силер жүргүзгөн иш, мындай бир практикалардан бизге көрсөтүп бере аласыңарбы деп биз баарын сураштырдык. Турцияга барып биз бир канча клиникаларды издедик да, сурап, карап. Анан ошонун ичинен биз МС деген клиниканы көрүп, ошол врач менен сүйлөшкөнүбүздө, ошол врачтын сөзү, жандуу кылган ишинде жыйынтыгы бар адам экендигин көрүп, анан ошондон биз ушул врачты тандап туруп, анан Мехмет деген врач бул операцияны ийгиликтүү бизге жасап, мекендешибизди жакшы жыйынтыгы менен колубузга тапшырды. Алла разы болсун. Бул Апазалинин ден соолуктан жыйынтык алганына бир эле сиздер же бир эле бунун ата энеси эмес, жалпы кыргыз эли кубанып турган учур деп айта алам. Мындан кийинки багытыңыздар кандай? Эми Кудай буйрса дагы ушундай оору менен сиздерге кайрылгандар болдубу? Азыр эми мындай, биздин багытыбыз дегеле башында фонд ачылганы Кудай ыраазылыгын тапсырга экен деген жан дилибизден, мындай чын жүрөгүбүздөн. Себеби мен ушундай дайыма ар дайым айткым келет, элибизге ишенем. Бүгүн бир тууган ишенбей турган заманда эл бизге ишеним артып, ошол аз убакыт аралыгында өтө чоң акчаларды чогултуп бергендиги, бул дагы болсо бизге болгон элдин ишеничин, бирок ошол ишеничти акташ үчүн биз бүгүн күндүр-түндүр жол жүрсөк дагы бул денебиз кыймылдап турат. Багытыбыз, максатыбыз ушул дене кыймылсыз калып калганга чейин жакшы ишти жасап өтсөк, биз өткөндөн кийин дагы аркабызда уулдарыбыз, урпактарыбыз дагы биз кабырда жаткан мезгилде дагы ушундай жакшы ишин жасап соолуктар барып турган болсо деген үмүт. Анан Апазалиден кийинки дагы азыр сколиозду кайрылган мекендешибиз бар. Азыр Элхан деген. Аны чыгарсак, муну бир ай ичинде $33 000 бул деген өтө чоң акчалар. Бир айдын ичинде $33 000. Бул өтө чоң акчалар. Ушул акчаны берген элибизге рахмат. Адагы бир үйдүн жалгыз баласы Элхан дагы. Элханга дагы биздин элдин жардамы керек. Элхандын дагы операциясы ошол $50 000 берген.
канча акча кетет. Бүгүн ошондон Апазалинин операциясынын төлөмү $50.000 болду, ушунда. Жакшы, азыркы учурда Апазалин 20 жашта. 20 жашта. 20 жашта. Алла разы болсун. Сизге дагы кайрылабыз, Азамат агай. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей уктуңуздар, ушундай сонун жакшы жаңылык бүгүнкү күндө белгиленип отурат. Мына бүгүн бул жерде Апазалин ата-энеси кубанычы койнуна батпай, чексиз кубануу менен дал ушул үйүндө калың журтка, тууган уругуна, негизи Кадамжайдын элине өзүнүн тоюну берип жаткан учуру. Мен азыр кепке Апазалинин атасы жана апасыны тарткым келип турат. Мен азыр мына жолуктум. Ассаламу алейкум. Исмат аке, кандайсыз? Жакшысызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп турган Исмат аке Апазалинин атасы, ал эми Курбан эже апасы болот. Той кут болсун. Кубанычыңыздарга шериктешпиз. Бүгүн мынакей бул кубанычыңыздарды бир эле Кадамжай эли эмес, бир эле туугандар эмес, жалпы кыргыз эли биздин каналдан көрүп сүйүнүп турган учуру. Мен силерге суром, балаңыз канча жаштан ушундай сколиоз менен ооруп баштаганын билдиңиз эле? Канча жаштан? Сизден жооп болсо жакшы болот. Саламатсыздарбы? Биз мына ушул күнү баламдын кубанычын бөлүп, балама кичине неме кылып, сүйүнүчтүү күндө отурабыз. Балам экөөбүз Турциядан келдик, эсен аман жакшы. Балам 10 жаштан бери сколиоз оорусуга чалдыгып, 10 жаштан ояга ооруп, балам ушул ооруга чалдыкты. Азыркы ушул күндө Турциядан балам жакшы болду. Кудайга шүгүр, чексиз шүгүрлөр болсун. Балам жакшы, сүйүнүп бардыгыбыз, ушул кыргыз элине, тууган урук, эл журтка бардыгыга чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдиремин. Силерге дагы рахмат, кайрымдуу бол фондуна терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ал жактан Нурсейит деген бала, ал дагы чоң жардам берди бизге. Алла ыраазы болсун. Ата-энеси, ошол баланы тарбиялаган ата-энесиге дагы мен терең ыраазычылык билдиремин. Буга чейин Исмат аке, сиз айтсаңыз, кайрымдуу бол кайрымдуулук фондуна жолукканга чейин кандай лечение кылдырып аттыңыз эле? Биз ошко алып барып, жылдыз Юсупов эжеге неврологко көрсөтүп, ошондон лечение алдырып, ар 6 айда алып жүрчүбүз. Ар бир 6 айда невролог врачтардан лечение алдырып жаттыңыз, Алдырып жатканбыз. Кийин кандай жолугуп калдыңыз Байматов Азамат агага? Кандай жолугуп калдыңыз? Балам окушка барып, ошондон кийин барып, балам өз жолугуп сүйлөшүп калды. Өз жолугуп, Жолугуп калды. Жакшы. Демек, ыраазычылык билдиресиз. Кайрымдуулук фондко, Чын жүрөктөн ыраазычылык билдиремин балам. Жакшы. Эми балаңыз менен дагы азыр баарлашабыз. Кудайга шүгүр, өтө сонун жакшы результат алыптыр. Мындан ары ден соолугу чын болсун. Сиз балаңыз дагы аны дагы үйлөп тойго чакырыңыздар бизди дагы. Кудай берсе. Буюрса тойго чакырабыз, жакшылык. Жамандык күнү артта калбай, жакшы күндөрдө жолугушуп. Кудайга шүгүр. Жакшы. Мен анда балаңызга кирейинчи, үйдөбү? Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ата-энесинен дагы бир аз маалымат алдык. Чындыгында бүгүнкү күн Апазалинин ата-энеси үчүн өзгөчө күн. Себеби дегенде өтө сонун жыйынтык, мындай күндү белгилөө бир өзгөчө жакшы күн. Аппас. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен өтө сонун жыйынтык алган, сколиоздон сонун результат алган Апазалинин жанына келип калдым. Кандайсың, Апазалин? Жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Бүгүнкү той кут болсун. Бул той ден соолуктун тою экен да бүгүнкү күнү. Жакшы. Өзүң кандай сезип атасың азыр? Жакшыбы? 10 жашыңдан ушундай оору менен ооруган экенсиң да? Катуураак. Операция болуп кырмырса, бул ооруну жеңдим, Кудайга шүгүр. Жакшы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы, рахмат, Азыр кенен өзүң туруп басып эме кыла бересиң да? Сонун результат,
Жакшы. Мындан кийин дагы сенде ден соолук болсун, сунуштай элең сага окшоп кыйналып жүргөндөргө ден соолукка даба бар экен, мынакей. Буюрса сколиоз менен ооругандарга бар экен, буюрса чет жака чыксаңыздар, буюрса врачтары жакшы экен. Врачтары жакшы экен, табылат экен. Операция жасаса болот. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Апазалинин өзүнөн дагы көрдүңүздөр, сиздер да уктуңуздар, аябай сон жакшы результат. Өзүнүн дагы мындай бир караганда өзүн жакшы алып турат да. Буга чейинки абалы айтпаса дагы түшүнүктүү, сколиоз оорусу бул аябай жаман оору. Азыркы учурда өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстанда бүтүн эле ошол боор оорусунан дагы даба издеп жаткандар аябай көп. Бирок мындай сколиоз оорусу менен ооругандар дагы мен мурда биринчерин гана кездешип эле, азыркы учурда мындай оору менен дагы жабыркагандар көп экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жерде айтат элем, сколиоз менен ооругандар болсо сөзсүз түрдө дабасын тапса болот экен. Андыктан кайрымдуу болуу, кайрымдуулук фондуна дагы кайрылсаңыздар болот. Жана ушул видеону сиздер көрсөтүп, мынакей сон результат болуптур, Турция өлкөсүндө деп айтсаңыздар да болот. Мен азыр дагы бир-эки Азамат Байматов агага сөз бергим келип турат. Мына урматтуу достор, мекендештер, биз бүгүн өтө терең ыраазычылыгыбызды жүрөктөн ушунчалык шүгүрчүлүгүбүздү Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Себеби биздин үмүт кылуучу бизбиз. Ал үмүттөрүбүздү кабыл кылуучу жараткан. Бирок биздин көпчүлүктүн ушул Апазалинин ата-энесинин, бир туугандарынын, жакындарынын, кыргыз элинин, журтунун бүт ушул ой, үмүт, ниети орундалып турат бүгүнкү күндөчү. Анткени Апазалинин алгачкы кайрылуусундагы видеолор чыкканда комментарийне эч эринбестен отуруп жазып, атайын ошого дагы убакыт бөлүп, видеолорубузду көп бөлүшүп, ушундай бир колдоо көрсөткөн, ошондой эле колунан келген кол сунуусун жасап, канчалаган чет жакта иштеген мекендештер, мекенден четте жүрөсүңөр, ошондой кыйналып акча таап атасыңар, бирок тапкан акчаңардан өзүңөрдүн эле кызыкчылыгыңарда эмес, ушундай кыйналган бир кыргыздын уулдарынын дагы акыбалын ойлоп кол сунган колуңуздарга Кудай береке берсин. Сиздердин кол сунууңуздар, мына бул жерде Данияр, мына элдин уулу аталып, Кудайга шүгүр, мынакей биздин ак тилек келип отурат. Мен сүйүнүп атам, себеби биз кыргыздар дайыма ушундайда башыбыз биригип, кыйынчылыктан биз чыгып кеткенбиз. Чыгып кетип, ушул күнгө чейин мына кылымдан кылым, ушундай бир ошондой улуу элдин урпактары экенибизди далилдеп, анан азыр Апазалинин ден соолугу жакшырыш үчүн кымбат убактысын бөлүп, ошо Турцияга чейин барып, Кудай ыраазылыгын табайын деген үмүттө бир эле маданият жаатында эле ырынырдап коюп эле эмес, ошол эртеңки акыретин да ойлогон ушундай биздин бир туугандарыбыз көп болсун деп тилейм. Анан азыр Кудай буйруса, Апазалинин ден соолугу жакшырып тургандыгын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Баарыңыздарга аябай рахматыбызды айтабыз башыбыз дейип. Азыр эми экинчиден мына могу кичинекей биздин бөбөктай ушул акыбалы чындап оор болуп турат. Азыр мен дагы элден бата алып, ушул илхан дагы жакшырып кетишин Кудайдан тилеп, көп дуа кылып койсоңуздар, Апазали байкесиндей болуп, бул дагы ушул Апазалинин тагдырлашы экен. Анан ошон үчүн баарыңыздар дагы чакырык кылабыз ушул жигиттин дагы ден соолугун жакшырып кетишине. Баарыңыздарга амандык тилеп, эч бир үй бүлөдө оору сыркоо болбосун. Кылган жакшы үмүт ниетибизде мына баарыбыз ушул жерде келген адамдар, биз дагы кадамдарыбызда сооп жатса экен. Ушул кылган ишибиздин урматына жараткан Аллахым ушул үмүт ниет тилектер орундалса экен деген үмүттөр. Эми биз жакшы иш кылсак кылбасак да өмүрлөр өтүп жатат. Эсебинде жакшы иш жасап калайык. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыркы учурда Апазали ден соолуктан аябай сонун результат алды. Эми Кудай буйруса, мынакей ушул жигит дагы жакын арада Турцияга барган турат. Мына азыр бул эмеге бел омурткасына жасалыш керек болот экен. Анан мынакей ушул көкүрөгүнө мондай эмеде да достор. Эми минтип эч бир жандын немеси кыйналбасын. Бул баягы тагдыры ушунчалык татаал жолдо турган бир туугандарыбызга, бир борлорубузга биз жакшылык кылып калайлы. Биз жомана сизге чакырык кылып атканыбыз,
сиз дагы, биз дагы баарыбыз бул жалганда жакшы иш менен бирге болуп, акыретте дагы ошо жакта бейиште бирге болууну жараткан насип кылсын деген гана чакырыгыбыз. Кудай буйрса, бүгүнкү берген 5-10 сомубуз балким эртең биздин акыретибизге чоң пайдасы тийип калар. Мына ушундай акыбал болуп турат. Элхан 12 жашта. Элхан 12 жашта, бирок бүгүнкү күндө каражат мына бир 10 000 доллардай калды, жетишсиз. Азыр 2 миллион 700 000 чогулду. Bir ай ичинде. Кудай буйрса, мына бир айда чогулганды кайра 10 000 доллар аз эле калыптыр. Кудай буйрса, аны дагы чогултуп коесуздар. 1 сомдон, 2 сомдон, 10 сомдон, 20 сомдон салган мекендештер болот да. 2 000, 5 000, 10 000 сомдон салган бир туугандар болот. Барыңыздарга Алла разы болсун. Мынакей сиздердин салган акчаңыздар менен Апазали монт коюп жакшынакай болуп отуруп калды. Эми Кудай буйрса Элханды дагы алып келип бул жерге өзүнө дагы дем күч берип атабыз, атайын Апазалини көрсөтүп. Анан Азамат байке, сизге Алла разы болсун. Ошол сиз себеп болуп мен ошол Турцияга чейин барып, колдон келишинче элге жеткиргенге аракет кылыштым. Мен дагы Кудай буйрса сизге дагы Алла разы болсун. Өзү Таластын уулу, кыргыздын уулу, Таластан болот байкебиз. Ошентсе да азыр Кадамжайда, мына Кадамжайда Апазалинин үйүндө конок болуп турат. Таластан келип, Кадамжайга келип, Данияр сен ошто келсиң, бияка кел деп мени чакырган, сизге Алла разы болсун. Ошол биз дагы сол иш дегенге сиз чоң себепкер болуп атасыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Мекендештер аз-аздан болсо дагы кайрылыңыздар. Кудай буйрса Элханды дагы сонун кылып, апасын дагы жүзүнө жылмайып тарткылганга жардам бериңиздер. Чоң рахмат. Алла разы болсун сиздерге дагы. Мына Данияр мырза дагы өзүнүн ой пикири менен бөлүшүп кетти. Азыркы учурда Элхан 12 жашта, урматтуу көрүүчүлөр, бул дагы ушундай сколиоз оорусу менен азыркы учурда жабыркап жатат. Эгер сиз дагы жардам берем десеңиз, эгер сиз дагы өз салымыңызды кошууну кааласаңыз, сөз түрдө экрандагы биздин шотторго, экрандагы эл сомго, реквизиттерге сиз акчалай өзүңүздүн салымыңызды кошсоңуздар болот. Ya Allah'ım şu balamın ömrü uzun basın. Bundan keyin şu baktılığı jigitlerden basın. Hiç jamanlık görmesin. Daima jakşılıktın üstüne жүрüp, zuvalasıp bütün bolup, çoğun okullarda bitip, gelecekte Kırgızga kerekli jigitlerden basın. Azamat inin atın, öz atın özündeki. Bilen eldin alkışı da sen bir ele bizde balağızga mesela bütün de Kırgız elinin balasısın sen. Bir için menen şu beken bağın, baktılığı bağın, önü ösken, hiç camanlı köve senden şu her bir kadamın takiden şu şamalatıp jüre verdin. Ömrün uzun basın. Amin. Allah. Amin. Sizlerine. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мына кийинки кайрымдуулук фондунун багыты сиздер көргөн Элхандын Кудай буйрса операциясына Турцияга алып баруу менен Элханга да ден соолук тартуулоону пландап жатат. Ден соолугуна сонун жардам берген жатат. Алла таала шыпа берсин. Сиздер дагы эгер жардам берүүнү кааласаңыздар, экрандагы эл сом номерге, реквизиттерге сиздер дагы акчалай жардамыңыздарды кошсоңуздар болот. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Урматтуу көрүүчүлөр, ар дайым жакшылык боло берсин, элибизде тынчтык, амандык болсун. Көрүшкөнчө.